Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субхану ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алла Тааланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла Тааланың рызқы, мереме, хидаяты, нұры бола берсін. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Алла Субхану ва Таала мына осындай берекелі құтты күнді атқарған бардық ибадатымыздарды қабыл қылсын. Аллах Субхану ва Таала Құран Кәрімде айтады. Құранда айтады: «Я айюхаллазина аману ауфу бил уқуд» дейді. Бұл аяттың мәнісі: о имандылар дейді. Бұл қайырлы, бұл имандыларға, жалпы мұсылман қоғамшылығын айтып отыр. Сілер келісіміңерге бекем болғыла дейді. Адамдың жашаусында келісім, сөз берулер көп. Сода келісімі болады, же башқа келісімдер. Мына ошол келісімдердің бірі бұл үйлену келісімі екен. Адам үйленгенде, неке қиылып жатқанда, ошол жерде аял мақұлдығымды бердім, еркек қабыл қылдым деп жооп береді. Мына ошол бұл үйлену келісімі. Ошол жашоодогу бардық өді ылдыйына, ысық суығына, барына жоғына, бири-бирибизменен эри шарқақ, жөлөк таяқ, урмат сыйда чогуу жашоодо алып барабыз деген сөз берүүдө бир эле сөз ошол нерсени камтыйт. Ошол нерсени Аллах Субхану ва Таала Кур'ан Каримде «Ва ахазна минкум мисакан гализа» дейт. Биз силерден бекем келишим алдык дейт. Демек, бул сөздүн мааниси ушул келишим менен, үйлөнүү менен биз үй бүлө курабыз. Тура Алла Тааланын жолунда жашайбыз. Келечекте бала чакалуу болобуз. Жан дүйнөбүздүн бейпилдиги болот деген маани турат. Алла Таала айтат: «Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика ла аятин лиқауми ятафаккарун» дейт. Алла Тааланын бардығына, бирлигине болгон бир белги силердин өзүңөрдүн нафсыңардан эле түгөйүңөрдү жараттык дейт. Кийин баш кошуп, ортоңордо райымдуулук, меримдүүлүк, махаббат болуу үчүн дейт. Чындыгында ойлонгон адамга бул жерде чоң бир үлгү бар деген аят. Бүгүнкү темабыз, урматтуу бир туугандар, бұл ошол үйлөнгөндөн кийин ошол үйлөнүү келишими бузулбаш үчүн, ажырашып кетпөө үчүн, ошо талактын алдын алуу үчүн темабыз бүгүн талак маселеси болот. Эмнегедир акыркы жылдары биздин Кыргызстанда эле ажырашуулар аябай көбөйүп атат. Эркектерден жоопкерчилик кетип атат. Ошол эле учурда балки аялдардан да кетип атат. Эми талак маселеси шариатта жакшы эмес деп билинет. Себепсиз талак берүү бул күнөө болот. Себепсиз талак суроо дагы бул күнөө болуп эсептелинет. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: «Ла яфрику муъминун муъминатан». Бири-бирини жаман көрүшпөсүн. Эгер аялынын бир кулк мүнөзү жакпаса, балки башка жакшы кулк мүнөзү ошол жаман кулк мүнөзүн жабып кетет дейт. Ошону менен анан жашоо жүрө берет. Кемчилиги жок адам жок. Толуктук бир гана Аллага. Алла Таала гана ылайыктуу, башка барыбызда кемчилигибиз бар. Ошо кемчилигибиз менен бири-бирибизди толуктап жашап келебиз.
Үйлөнгөндөн кийин ошого чыдаш керек. Сабырдуу болуш керек. Оор болуш керек. Анан айтат экен десе эле талак сөзүн айта бербеш керек. Анан маани маңызын түшүнүш керек. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Истаусу бин нисаи хайрон." Мен осуят берем силерге, аялыңарга жакшы мамиле кылгыла. Алар атанын кабыргасынан жаралган. А кабырга бир аз ийри болот. Аны түздөйм десең сынып калат дейт. Кээ бир алымдар ошо түздөйм дегениң бул талак берип койгонуң деп айтат экен да. Тим койсоң ошол ийри бойдон кала берет. Ошого жараша мамиле кыла бересиң деген сөз экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ахастумухунна би аманатилlah." Демек, аялдарга осуят кыламын, жакшы мамиле кылгыла. Силер анткени би аманатилlah, Алланын сөзү менен аманатка алып атасыңар. Ал биздин жеке менчигибиз эмес экен. Каалагандай ура турган, бакпай турган, көчөгө таштай турган андай нерсе эмес. Эртең Алланын алдында ушуга да жооп бере турган күн келет. Вастахлалтум фуружахунна би калиматилlah. Алланын сөзү менен ошол шариатта уруксат берген жакындыкты кылып атасыңар бири-бириңерге. Ошол адал. Эгер нике болбой калса, анда зына болуп калат, ойноштук болуп калат. Ошо Алланын сөзү менен, пайгамбардын сүннөтү менен алып алгандан кийин, ошо пайгамбарыбыз айткан осуятты аткаралы. Шариатыбызда талак берүү, пайгамбарыбыз айтат: "Абгадул халали илаллахи ат-талак" дейт. Адал нерселердин ичинен Алла Таалага эң жаман көрүнгөнү бул талак дейт. Талак деген сөз бул ажырашуу деген. Ошондуктан биз ушул нерседен этият бололу. Бул жерде күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бирөө келди дагы, минтип айтты да, бир киши аялына 3 талак берип салыптыр деди. Ошондо пайгамбарыбыз аябай ачууланып кетти. Аябай ачууланып кетти дагы: "Кантип 3 талак бересиңер? Мен турганда кантип Алланын китебини оюнга айлантасыңар?" дейт. Сурабайсыңар мен турамга деген мани. Бул пайгамбарыбыздын ачуусун аябай келтирди дейт. Эми ушул жерде имам Абу Аббас имам Куртуби айтат хадис немесинде, ушул пайгамбарыбыздын ачуусу келген эле бул ушул нерсенин жаман экендигинен кабар берет. Балки арам деген даражага чейин барат. Көпчүлүк алымдар макрух деген мен макрух тахримге арам дегенче барат. Андан кийин 3 талак берип коюу, себеби 3 талак бергенден кийин жашоо токтойт да. Ортодо балдар болсо, алардын келечеги кандай болот, тарбиясы кандай болот? Эгер көчөдө калса убал болот, ал күнөө болот. Ошондон бул жерде келет. Бир киши Абдулла ибн Мас'уд пайгамбардын сахабасына келип, минтип айтат экен: "Мен аялыма 100 талак берип алдым" деп келиптир. Бирөөсү: "Мен 100 талак берип алдым да кандай болот?" Дегенде Абдулла ибн Мас'уд жооп берген: "3 талагың түштү, калганы 97си сенин мойнуңа күнөө болду" деди. Мойнуңа күнөө болду деди. Болду, аялым менен ажыраштым деди. Ушул эле мани Ибн Умардан сурашат. Бир имам Муслимде келет. Бир киши келип фатва сурайт: "Мен аялыма талак берип алдым да" дейт. Ошондо Ибн Умар жооп берет: "Эгер 3 талак берип алган болсоң, 3 талак түштү. Багы 3 талак түшкөндө дагы өзүнүн шарттары, эрежелери бар да. Ошондой болуп айтылган болсо 3 талак түштү. Бирок факат асайта роббака. Бирок сен Алла Таалага күнөө иш кылган болдуң. Алла Таала талак маселесин Куранда айтып берген. Кантип талак бериш керек? Сен ошону аткарбагандыгың үчүн күнөө болдуң" деди. Эми бул жерде биз айта турган нерсе, талак маселеси шариатта бар болгондуктан, анын деле кайсы бир деңгээлде иштете турган убакыт келет да, учур келет. Ошол учурда иштетиш керек. Такыр эле багы эки адамдын ортосунда жашоо такыр болбой калган учурда өздөрү аракет кылат, болбойт. Үй бүлөлөрү аракет кылат, болбойт. Достору аракет кылат, болбойт. Эки үй бүлөдөгү куда жактан чоңдор аракет кылат, болбойт.
акырында мейли жашабаса койсунчу. Андан көрө шариаттагы жол менен талак менен ажырашып, бул да жашоосун, тиги да жашоосун кылсын деп эң акыркы учурда колдоно турган нерсе. А бизде азыр эркектер тапкан эле талак болуп калды да. Аны менен маселе чечилбейт. Демек шарият кылынган, бирок өзүнүн учурунда колдонуш керек деп айтылат. Эми бул жерде аятта мындай деп айтылат. Wa in khiftum shiqaqa baynihima fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Анча-мынча казан кагышып келише албай калган учурда, эми өзүбүз келише албай калдык. Аял менен эркек ажырашып кетет окшойбуз деген коркунч болгон учурда, анан үй бүлөнү салып, чоңдорду салып, аялдын тараптан, эркек тараптан келип сүйлөшүп, анан маселени чечкенге аракет кылсын дейт да. Ушунда деле талак маселеси эң акыркы кезекте, бир туугандар. Эске тутуп алалы. Бул арам болот, ал күнөө болот. Сахих Муслимде келет. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна иблиса ядау аршаху алал мади." Иблистин, шайтандардын падышасынын, Алла Тааланын налаты болсун, ошол шайтан өзүнүн тактысын суудун үстүнө коюп алат дейт. Кийин өзүнүн желдеттерин ааламга жиберет дейт. Эң алардын көз карашында жакшы кылган иши, бирөөсү келет экен дагы, мен мындай кылдым, бирөөдү азгырдым, арак ичирдим, соодадан алдаттым, бирөөдүкүн урдаттым деп айтса, мейли мындай эле деп кое берет экен да, көп көңүл бурбастан. Анан бирөөсү келип айтат экен, мен аялы менен күйөөсүнүн ортосун ажыратып салдым дейт экен да. Дегенде сонун иш кылыпсың дейт экен да. Ошону мактайт экен. Ошону өзүнө жакын көрөт экен. Демек шайтандын жакшы көргөн иши экен да. Шайтандын каалоосуна ылайыктуу болуп калат экенбиз да. Эгер биз өзүбүздүн эмоциябызды ошол ачууланып калган учурда башкара албасак, шайтан уктабайт, эс албайт. Анын иши азгыруу. Анан ошо шайтандын жеми болуп калбашыбыз керек экен. Эми анча-мынча аялдын айткан сөзүнө чыдап коелу. Бир аз сүйлөйт, анан тиричилигин кыла берет. Балки өзүбүздөн айып кеткен болот. Кемчилиги жок, адам жок. Ошондон үй бүлө маселесинде бул өтө маанилүү, өтө жоопкерчиликтүү. Пайгамбарыбыз айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi" дейт. Силер ар бириңер жооптуусуңар. Жооптуу ишиңерге жооп бересиңер. Эркек үй бүлөсүндө жооптуу, үй бүлөсүнө жооп берет. Аял дагы үй бүлөсүндө өзүнө тийиштүү нерсеге жооптуу, мына ошол нерсеге жооп берет дейт. Демек жоопкерчилик. Анан бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Айюма имраатин саалат заужаха талакан фи гайри бa'sin fa haramun alayhi raihatul janna" дейт. Кайсы бир аял ери күйөөсү материалдык жактан, моралдык жактан, мамиле жактан жакшы карап аткан күндө деле камсыздап, мен жообумду бер деп талак сураса, ошол аял бейиштин жытын жыттабайт дейт. Мындайча айтканда, эч бир себепсиз деген сөз. Ошол эле учурда эркек дагы эч бир себепсиз аялы моюн сунуп турса, үй бүлөсүн карап атса, тамак ашын кирин жууп карап атса, балдарына тарбияны берип жардамдашып атса деле, талак берем деп коркутуп же талак берген болсо, ага Алла Тааланын наалаты болсун деп келет. Эки тарапка тең ушундай. Мына ошондуктан биз бул маселеде жоопкерчиликтүү бололу. Өтө оор салабаттуу бололу. Бул эки эле адамдын маселеси эмес, эки үй бүлөнүн, ал жердеги бала чаканын, алардын тарбиясынын, коомдун маселеси болуп кетет. Мына бул жерде бизде 2023 жылы бизде Кыргызстандын статистикасы боюнча 12600 үй бүлө ажырашкан дейт.
Ошондо 40-45 миңдей үйлөнөт экен бир жылда. 12 миң дегени бул 25% дегени да. Бул трагедия деген сөз. А 2024 жылы январь, апрель айларында эле 4459 ажырашуу болуптур. Демек өткөнкү жылга караганда 11%га көп болуп атат. Азыр эми жаңы статистика канчаны берет бизге? Бул көп, урматтуу буртуган. Биз мусулманбыз. Мусулманчылыгыбыз кайда калды анда? Ыйманыбыз каякта калды? Жоопкерчилигибиз каякта калды? Ошондуктан балдарыбызга, кыздарыбызга жакшы тарбия беришибиз керек. Туура тарбия беришибиз керек. Шар'ий адептерди беришибиз керек. Мына дүйнөнүн талаптарын ээрчип кете берсе, анда кандай болсун? Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Аль-муслиму ахул муслим" дейт. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Ла язлимуху, бири-бирине зулумдук кылбайт. Ва ла яхзулуху, бири-бирин уят кылбайт. Валлази нафси биядих ма тавадда иснани фаюмаззаку байнахума илля бизамбин юхдису ахадухума дейт. Бул жерде пайгамбарыбыздын ушул хадисинде мусулман мусулмандын бир тууганы, бири-бирине жардам берет, аны сатпайт, ага кыянаттык кылбайт, ага зулумдук кылбайт. Бул жөн эле мусулман бир туугандык. Эки бир адам дос болгон болсо, эгер бир нерсе болуп экөө ажырашып кетсе, достугу бузулса дейт. Демек экөөнүн бирөөсүндө да дейт күнөө. Демек бир тарабы бир нерсе иш кылды. Бул эми үй бүлө маселесинде да айтылат да. Демек эки тараптан болуп аткандан кийин биз ушул маселеде эмне кылышыбыз керек? Өтө эhtiyat болушубуз керек. Демек үйлөнүү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Танакаху таксуру фа инна убахи бикумул умам яумал кыяма" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Үйлөнгүлө, көбөйгүлө. Кыяматта мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам" дейт. Бардык башка пайгамбарлардын алдында. Бирок бизде жоопкерчилик деген нерсе бар экен да. Жоопкерчилик деген нерсе бар. Материалдык жак дегенде эркек ошол материалдык жактан аялды камсыздаш керек. Анын үй жайын, тамак ашын, кие турган кийимин, ал эми моралдык жактан ва аширухунна бил маруф дейт. Маниси силер жакшы мамиле кылгыла дейт. Сыйлагыла. Куранда ачык айтып атат. Мына ошондуктан бул маселеге дагы биз олуттуу карашыбыз керек. Демек бизде кемчилик бар. Мынча ажырашуу, демек бизде кемчилик бар. Балки жаштарыбызда жоопкерчилик жоголуп атат. Келип Аллаху акбар деп намаз окуганы менен бирок башка жактан жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Ошол биздин окуган намазыбыз бизди жоопкерчиликтүү кылыш керек. Туткан орозобуз менен биз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Умра, ажылык сапарларын аткарып атабыз. Ошону менен биз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Моюнга жүктөлгөн жумушту аткара алышыбыз керек. Ошондуктан биз мына бүгүн хутбабызды эмне деп баштадык? Я юхаллазина аману ауфу бил уқуд. О имандуулар, келишимиңерге бекем болгула. Биз айттык, үйлөнүү деле келишим. Эки үй бүлөнүн, эки адамдын келишими. Биз чогуу жашайбыз. Чогуу өмүр сүрөбүз деген келишим. Бирок ошол келишимде укук милдеттери бар. Ар бир адам өзүнүн укук милдетин аткарганда гана бул туура болот. Ал жерлер бардыгы бул динде жазылган. Куранда, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө, биздин фык китептеринде мына ошол жерден биз үлгү алып жашасак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Айша энебиз сыпаттап атпайбы? Пайгамбарыбыз ма кана фахишан ва ла мутафахишан. Пайгамбарыбыздын сөзүнөн жаман сөз чыкпайт эле дейт. Аялдарына бир жолу дагы колун ушинтип көтөрүп койгонун да көргөн жокпуз дейт. Акырын үй бүлөсүнүн мээнетинде болот эле. Бирок азан айтылганда намазга акырын басып чыгып кетет эле дейт. Бул болсо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан болгон нерсени бизге момундардын энеси болгон Айша энебиз, башка дагы пайгамбардын аялдары айтып атпайбы?
үй бүлөсүнүн мээнетинде болот эле деп. А бизге ушундай азыр суроолор келип атат. Үй бүлөсүн таштап салды, бала чакасын таштап салды, аялына өчөшүп, балдарын карабай коет, балдарына нафака бербей коет. Мындай нерсе шариятта жок да. Мейли эми так жашоо мүмкүн болбой калып, аялың менен ажырашкан учурда деле балдардын нафакасы эркектин мойнунда тура берет. Жок дегенде ошону толук аткарыш керек. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды үй бүлөбүздө жоопкерчиликтүүлөрдөн кылган болсун, ыймандарыбызды бекем кылсын.